Саламатсыңарбы балдар? Жакшы салып алдыңарбы? Бүгүн 4-чү чейректи баштап жатабыз. Азыр адабий окуу сабагы. Бүгүнкү тема эне тилим, эне сүтүм. Сабактын максаты өтүлгөн теманын негизги оюн аныктоо, контекстке жараша сөз куроо, ырды көркөм окууга, өз оюн эркин айтууга, баамчылыкка, көркөм окууга үйрөнүү, тартынбай так сүйлөөгө, эне тилин сактоого, барктоого тарбиялоо. Эне тилим, эне сүтүм. Ар бир улуттун өзүнүн тили, каада салты болот эмеспи? Сенин эң жакын адамың энең. Анткени ал сага ак сүтүн берип, алдейлеп чоңойткон. Адегенде апа деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң. Эне тили, эне сүтү менен кошо каныңа сиңген. Эне тилди жакшы билгениң, энеңди жана элиңди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбойт, элди эл кылган, өзүңө улут катары таанытып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы, маданияты, салт санаасы, үрп адаты, каада салты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Сенин эне тилиң кыргыз тили. Сен адегенде өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ошондо гана сен өз элиңди кадырлай билесиң. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнөсүң. Мунун өзү сенин чексиз байлыгың. Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт. Балдар, эне тилин сүйүү атуулдук парз, улуттук сыймык. Кыргыздар сөз сүйлөгөн эл. Сен анын бир урпагы катары ошол сөздүн кудуретин түшүнүп, баалап, өзүңдөн кийинки муунга калтырышың керек. Ал үчүн сенин башкы милдетиң өз эне тилиңди мыктылап бил. Дайыма эне тилиң менен сыймыктанып, кыргызча таза, так, көрктүү сүйлө. Үйгө тапшырма. Ушул теманын көркөм окуп, мазмунун өз сөзүңөр менен айтып бересиңер. Эне тилим жакшы бил деген ырды жаттап алгыла.